Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu sallu ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizdin atыбыз Ислambек. Ушул чоң Карабыр айылынын тургуну болобуз. Өзүбүздүн кызмат ордубуз районубуздагы молдолордун баш имамы хатиби деп коет. Мына биз ушул мектеп айылда чоңоюп, ушул жерде төрөлгөнбүз. Biz ушул айылыбыздын 1996-жылы бүтүрүүчүлөрүнүн катарындабыз. Бүгүн мына биздин айылыбызда ушундай чоң саамалык болуп атат. 3 майрам кош келип атат. Биринчиси улуу ата мекен согуштун жеңиш күнүнүн 80 жылдыгы, ошондой эле ушул мектебибиздин алгачкы кадам таштаган агаларыбыздын 55 жылдыгы, андан кийин ушул мектебибизге өзүбүздүн айылыбыздын тургуну болгон Мамат атабыздын 100 жылдыгы болуп атат. Мына ошол Мамат атабыздын урпактары, уулдары, кыздары биргеликте демөөрчүлүк кылып атат. Жана ушул жерде мектеп директору Ботогөз эжекебиз өтө чоң салымын салып атат. Себеби ушул жааматы менен биргеликте бүгүнкү саамалыкты ушулар бардыгы жакшы иш-чараларды өткөзүп атат. Биз ушуларга терең ыраазычылык билдирип кетер элебиз. Себеби биздин айылыбыздын ынтымагын, биримдигин, ынтымагын кармаган мына ушундай саамалыктар. Ушундай саамалыктар ар бир айылда болушун каалайт элем. Элибизге, жерибизге дайыма тынччылык болушун, биримдик болушун, ынтымак болушун каалайт элек. Жанагы атың өчкөн кандуу согуш деген эч убакта болбосун. Ошону кандуу согушту ойлоп аткан адамдар эзелетүү оңбосун деп биз айтып кетер элек. Себеби бул согуш канча деген адамдардын тагдырын, жана канча деген адамдардын өмүрүн алды. Ошолордун артында калган уулдары, жакындары жетим калды. Жакындарын жоготуп, чоң кайгыга туш болгон эле. Бирок мына ошондой кыйынчылыктардын баары башыбыздан өттү. Бирок Кудайыма шүгүр, бүгүнкү күндө ушундай жыргал заманда ошол өтүп кеткен ата бабаларыбызды эскерип, дайым ошо эстелигине бар гүл чамбарларды коюп, Кур'ан окуп, аларга биз дайым таазим, дуа кылып турат элек. Мына эми бүгүнкү күндө дагы ушул атабыздын артындагы уулдары быйылкы жылдын саамалыгын ушулар уюштуруп атат. Эмне дейт элек, ушул атабыздын артындагы уулдары дагы үй бүлөсүнө дагы ынтымак, биримдик каалап кетер элек. Жана ушул уулдарынын урпактары уланып айыл болсун дейт элек. Тасмалары төгүлүп жайыл болсун. Дуа тилеп жайганда алаканды, берилип жаткан ак баталарыбыз кабыл болсун деп ушул үй бүлөсүнө каалап кетер элек. Мен дагы элибизге дайым мындан арда тынччылыгын, ынтымагын, биримдигин болушун каалайт элем. Жана дагы ушул жерге келип аткан адамдарга дагы оорубай узак өмүр сүрүшсүн. Оорубай узак өмүр сүрүңүздөр. Ооматтуу ордо болсун үйүңүздөр. Айтылган дуа тилек кабыл болсун, Аллахка жетип бүгүн үнүңүздөр деп бүгүн ушул жерде канча каалоо тилек айтылган болсо, бардык тилектерибизди Кудай таалам кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.